Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Садыр Жапаров менен Айгүл Жапарова президенттик балладыга катышты. Өлкө башчы Садыр Жапаров жана 1-айым Айгүл Жапарова 28-декабрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда салтка айланган балдар үчүн жаңы жылдык балаты майрамына катышты. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, иш-чарага республиканын бардык аймактарынан 1100 бала чакырылды. Алардын арасында окуунун мыктылары, олимпиадалардын, эл аралык сынактардын, турнирлердин жеңүүчүлөрү, балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, кызмат учурунда каза болгон укук коргоо органдарынын, аскер кызматкерлеринин балдары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, ошондой эле ден соолугунун майыптыгы бар балдар жана башкалар бар. Балдар үчүн бий иримдеринин тарбиялануучулары тарабынан даярдалган Алтын казык аттуу театрлаштырылган жаңы жылдык музыкалык спектакль тартууланды. Жаш көрүүчүлөргө Мекениме болгон сүйүү аттуу сахналаштырылган оюн көрсөтүлдү. Ошондой эле жаңы жылдык майрамдын меймандары үчүн Кыргызстанды дүйнөлүк деңгээлде даңазалаган The Billions музыкалык тобу чыгармаларды аткарды. Андан кийин Садыр Жапаров салтанаттын катышуучуларын куттуктап, келе жаткан жаңы жылда ийгиликтерди, көксөгөн тилектердин орундалышын, өздөрүнө болгон ишенимди, жаңы идеяларды, чоң жетишкендиктерди каалады. Аягында балдарга мамлекет башчысынын атынан белектер тапшырылды. Садыр Жапаров УКМК төрагасынын орун басарлыгына Курбанбек Авазовду дайындады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары УКМКнын антитеррордук борборунун директору болуп Курбанбек Авазов дайындалды. Бул тууралуу 28-декабрда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык тиешелүү тескемеге өлкө башы Садыр Жапаров кол койгон. Бул кызматты 2020-жылдын ноябрь айынан бери аркалап келаткан Айбек Шаменов 24-декабрда ээлеген кызматтан бошотулуп, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Авазов Курбанбек Рахманович 1970-жылы 6-октябрда туулган. 2020-жылы Реформа партиясынын тизмеси боюнча номер 25-сапта Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Ошол кезде ал УКМКнын тергөө бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалап турган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Түштүк Кореяда 181 киши түшкөн учак кырсыктады. Түштүк Кореяга Таиландтан учуп келе жаткан учакта 175 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгону кабарланууда. Баштапкы маалыматтарга ылайык, кыйроонун натыйжасында кеминде 62 адам набыт болду. Каза болгондордун саны дагы өсүшү ыктымалдыгы айтылып жатат. Окуя 29-декабрда саат 9:07 чамасында болгон. Башында 28 адам каза болгону кабарланса, бир нече сааттан кийин набыт болгондордун саны 62ге жетти. Түштүк Кореянын Ренхап агенттиги 28 адамдын сөөгү учактын куйрук тарабынан табылганын маалымдады. Агенттиктин маалыматына караганда, Jeju Air авиакомпаниясына таандык жүргүнчү учагы Бангкоктон учуп чыккан. Сеулдан 288 чакырым аралыктагы Муан аэропортуна конордо конуу тилкесинен чыгып кетип, кашаага урунган. Кореянын телеканалдары кагылышуу болору менен катуу өрт чыккан кадрларды көрсөтүштү. Азырынча 2 адам тирүү калганы анык. Куткаруучулардын маалымдашынча, алардын бири жүргүнчү, экинчиси экипаж мүчөсү. 173 жүргүнчү Түштүк Кореянын, 2 адам Таиландтын жарандары болгон. Кыйроонун себеби азырынча белгисиз. Баштапкы маалыматка караганда, учак канаттуулар менен кагылышуудан улам башкаруусун жоготкону болушу ыктымал. Yonhap агенттиги ушул себептен учактын дөңгөлөктөрүн, шассини башкаруу системасы иштебей калганын маалымдады.
25 декабрда Казакстандын Актау шаарына жакын жерде Баку-Грозный багытында бараткан жүргүнчү учак кулап, андагы 67 адамдын 38 наут болгон. Учак Орусиянын куралдуу Панцир деп аталган ракетасынын соккусунан жабыркаганы кабарланган. Бул окуядан 3 күнөн кийин 28 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжандын президенти Ильхам Алиевден Актауда кыйраган учак үчүн кечирим сурады. Путин Орусиянын аба мекендигиндеги кайгылуу окуя үчүн кечирим сурап, каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтканы, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалаган. Ал Орусиянын абадан коргонуу системасы украиналык дрондордун чабуулунун мизин кайтарганын белгилеген. Бирок учакты ракета атып түшүргөнүн так айткан эмес. Булак Азаттык. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын балдары мектепке кабыл алынбайт. Орусиянын президенти Владимир Путин мыйзамсыз мигранттардын балдарын мектепке жана бала бакчага кабыл алууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзам мигранттардын балдары орус тилин начар билсе да, мектепке алууга тыюу салат. Тестирлөө мектепке кабыл алууда милдеттүү түрдө киргизилет. Мындай чектөөлөр мамлекеттик жана муниципалдык мектеп, бала бакчаларга, коррекциялык жана майыптыгы бар балдар үчүн атайын мектептерге, кесиптик техникалык окуу жайларга, ийримдерге жана секцияларга киргизилет. Орусиядагы эмгек мигранттарынын балдарынын интеграциялануу мүмкүнчүлүгү чектеген бул мыйзамга чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө жүрүү эрежелери катаалдашкан башка мыйзамдар кабыл алынып жаткан чакта кол коюлду. Путин бул мыйзамды 19 декабрда түз эфирде комментарийлеп жатып, тил билбеген баланы мектепте кантип окутууга болот? Анда балага орус тилин өзүнчө үйрөтүү керек. Ал үчүн ким төлөйт деген. Быйыл Москвада Крокус Сити Холлдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажиктектүү жарандар экени аныкталган. 2025 жылдан тартып Москва облустун бийлиги облус аймагында мигранттарга ишмердиктин бир катар түрлөрү менен алектенүүгө тыюу салынары, мигранттарга байланыштуу бир катар мыйзам жана эрежелер катаалдашары кабарланган. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Булак Азаттык. Актаудагы учак кырсыгы. Путин Алиевден кечирим сурады. Орусиянын президенти Владимир Путин Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүү учурунда Азербайджан Airlines учагы менен болгон трагедиялуу окуя Орусиянын аба мекендигинде болгондугу үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу Кремль кабарлады. Өлкө лидерлери орус тараптын демилгеси менен болгон сүйлөшүүдө кырдаалды талкуулашкан. Владимир Путин трагедиялуу окуя Орусиянын аба мекендигинде болгондугу үчүн кечирим сурады. Каза болгондордун жакындарына дагы бир жолу чын жүрөктөн көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалады деп айтылат Кремлдин билдирүүсүндө. Кремль Азербайжан учагы Грознойдун аэропортуна бир нече жолу конууга аракет кылганын белгиледи. Ошол учурда Грозный, Мозок жана Владикавказга украиналык согуштуу учкут сузуучу аппараттар чабуул жасап, Орусиянын абадан коргонуу системалары бул чабуулдардын мизин кайтарып жаткан деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, 25 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:30да Бакудан Грознойго учуп келе жаткан Азербайжан аба жолдорунун учагы Актау шаарынан 3 чакырым алыстыкта кулап түшкөн. Анда 62 жүргүнчү, 5 экипаж мүчөсү болгон. Анын ичинен 37си Азербайжандын жарандары, мындан тышкары 6 казакстандык, 3 кыргызстандык, 16 орусиялык жаран бар болушкан. Баш ийбегендерди башынан сылабайт. Садыр Жапаров тергөө абагындагы абал боюнча комментарий берди. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактарда Бишкектеги абактагылар аюусуз сабалып телефондорду алуу үчүн жашаган жерлери тинтүүгө алынганы, ал тургай 5 адам оор токмоктон каза болуп калганы тууралуу тараган маалыматтар боюнча кабар агенттигине комментарий берди. Мамлекет башчысы телефондорун алуу үчүн тинтүү жүргүзүлгөнүн ырастап, бир эле түзөтүү колониясынан 700гө жакын телефондор чыкканын айткан. Мен да интернет булактарынан окуп, дароо телефон аркылуу байланышсам, эч кандай адам өлүмү болбоптур. Бул жалган маалымат экен. Бирок телефондорун алуу үчүн тинтүү жүргүзүшкөнү чындык. Бир эле түзөтүү колониясынан 700гө жакын телефондор чыгыптыр. Мага видеолорун жиберишти. Эмне үчүн телефондорун алып жаткандарынын себеби түрмөдө отуруп алышып, сырттагы ишенчек адамдарды алдап, акчаларын алып коюп жатышат. Мамлекеттик кызматтагылар көп алданышат экен. Алыс барбай менин айлана чөйрөмдөгү алданып калгандардан мисал келтирейин. Сизди президент баланча кечеге чакырды. Барыбыз баланча суммадан акча чогултуп жатабыз. Тез арада кошо кал деп, эркиндикте жүргөн жакындарын, тааныштарын жиберсе, 30 миң, 50 миң сомдон бери салган мамлекеттик кызматкерлер бар.
Биринчи айымдын атын атып, сени небересинин тушу тоюна чакырып жатат, 30 миңден жогултуп жатабыз десе, 30 миң сом бере салган өзүбүздүн эле жакын тааныш эжебиз да бар. Анысынан да кечинде той көйнөгүн кийип алып, түнкү саат 10го чейин качан чакырат деп күтүп отурганычы. Күтө берип тажап, анан телефон чалса бөжүк, ошондо алдамчыларга туш болгонун түшүнүп атпайбы. Мындай алданып калгандар миңдеп саналат. Жалаң түрмөдө отургандар телефон чалып, алдап жана коркуткандар болуп чыгып атат. Ошол үчүн телефондорун тазалап жатышат. Ал эми баш ийбей, каршылык көрсөткөндөрдүн башынан сылабайт да. Тартип деген тартип, мурдагы заман жок. Аны унутуш керек. Криминал бар өлкө эч качан өнүкпөйт, инвестор келбейт, башка мамлекеттер ишенбейт, ири долбоорлорго катышпайт. Кыскасы, криминал башкарган коррупциялык өлкөлөр эч качан өнүкпөйт, келечеги жок өлкөлөрдүн катарында болушат. Ошондуктан келечеги бар, күчтүү Кыргызстанды түзүп кетишибиз керек. Тартипке баш ийгенди үйрөнөлү. Мурдагыдай инвесторлорду, бизнесмендерди тоногон криминалдар болбош керек. Эгер кимдир бирөөлөр бизнесмендерден, ресторандардан, базар ээлеринен үлүш отметка сурап келгендер болсо, дароо укук коргоо органдарына кайрылгыла, коркпогула. Чагылгандай тездик менен чара көрүлөт. Эгер кайсыл бир бизнесмен же базар ээлери өздөрү отметка бергенин билип калсак, жазага тартылышат. Азыр биз түрмөлөрдүн ичин толугу менен оңдоп түздүп, өндүрүштүн түрлөрүн ачып берип жатабыз. Иш жакшы кетти, буйрутмалар абдан көп. Түрмөдө тургандар иштеп, акча табышсын. Сырттагы үй бүлө туугандарын кыйнап, тамак киргиз, кийим киргиз дебестен түрмөдө отуруп алып, сырттагы үй бүлө бала бакчасына акча жиберип турсун деп шарт түзүп берип жатабыз. Алдыда келе жаткан 2-3 жылда бардык түрмөлөрдүн ичине өндүрүш ачып, шарт түзүп беребиз. Келечекте эмгек акылары да сыртта иштегендердей эле жогору болушуна шарт түзөбүз. Сыртта болсо иш көп, мурдагыдай жумуш жок деген шылтоо түгөнгөн. Иштейм деген кишиге иш толтура. Криминал деген ниетти жок кылып, иштеп, ак эмгек менен жан баксаң, ошол адал болот, ошол жугуштуу, берекелүү болот. Келгиле, мейли ким болбойлу, таза, күчтүү, келечектүү Кыргызстанды куруп, келечек муундарга калтырып кетели деген президент Садыр Жапаров.